Сууңуз күтүп атабыз. Дуктан түшпөбүз, дуктан. 2025-жылдын 19 майына чейин ушу Бишкек шаарынын СИЗОсунда кармоону чечти. Жакынкы убакытта ушул жактоочулар даттанууну беришет. 5 сутканын ичинде даттанууну бериш керек. Фейсбуктагы пост үчүн гана айып тагылып атабы? Фейсбуктагы посттор, ал посттордо ушул экспертизанын жыйынтыктары боюнча ушул кастыктык озуктуу анан массалык баш алмандыкка чакыруу беренелери бар экен деп азыр жоопкерчиликке тартылып атат. Кандышай Мамыркулов өзү сотто эмне деди бүгүн? Сот процессин толугу менен эле мыйзамсыз, ушу негиздүү эмес, эч кандай мындай камаганга мындай эч кандай бир укуктары жок деп ушундай жүйөлөрдү келтирди. Ушул процесс ачык болуш керек деген дагы айтып атты. Анан ушу кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча дагы 265-266 беренелерге ылайык дагы ушул процесс ачык болуш керек эле. Жабык эшигинде өтүлдү, буга дагы ушул даттануу берилди.